Эмне деген акмакчылык. Сентябрдан баштап өлкө боюнча казынадан акча бөлүнүп жасалып жаткан иштер текшериле баштайт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Анда ал мамлекеттик кызматкерлерге кайрылуу жасап, казынадан уурдаба деген талап менен кызматка койгонун эске салды. Бирок айрым жетекчилер казынадан социалдык жана башка курулуш иштерге деп бөлүнгөн акчаларга илгеркидей ийит адатыңарды карматып, кол салып жатасыңар. Башка жактарды айтпай эле коеюн. Кечеки Токмоктогу эле көрүнүштү алалы. Эмне деген акмакчылык, дейт Жапаров. Президент Токмок жана Кара Балта шаарларына быйыл 1 миллиард сом бөлүнүп берилгенин, бул акча менен 2 шаарды гүлдөтүп салса болорун айтты. Эмдиги жылы дагы 1 миллиарддан бөлүп берип, 2 шаарды гүлдөтөлү деген аруу тилегибиз бар эле. Тилекке каршы жергиликтүү жетекчилер патриотчулар менен биргеликте коррупцияга барганыңар көрүнүп турат деп кошумчалады. Ошондой эле сентябрдан баштап өлкө боюнча казынадан акча бөлүнүп жасалып жаткан иштер, курулуп жаткан курулуштар, асфальтталып жаткан жолдор боюнча адистерден топтолгон комиссия түзүлөрүн белгиледи. Анын айтымында комиссия канча акча колго тийип, кандай жумуштар канчага аткарылып, канчасы уурдалганы боюнча текшерүү жүргүзүлөт. Муну мен жеке өзүм колго алам. Кимде ким уурдаган болсо, оны эселеп кайтарасыңар жана камаласыңар. Ошону унутпагыла. Миллион сом уурдап, аны кайра 10 эселеп кайтарып, андан сырткары түрмөгө түшүү кимдерге керек, дейт президент. Ал эми мамлекет төлөп берип жаткан эмгек акыга алымсынбай жаткандарга бизнеске кетүүнү сунуштады.